Кеч барыңыздарга саламатсыздарбы айымдар? Ийгиликтүү, өзүнө өзү кызык болгон айымдар. Мен аябай сыйлайм. Өзүбүзгө өзүбүз кызыктар болгон бул жашообуздагы эң бир сонун абал десем болот да. Мен Ызаткан эжеге алгачкы келген күнүмдү эстеп атам азыр. Эң биринчи келген күнүмдү. Эже мен коммуналка төлөп чаат эле 82.000 карыз болуп калды деп мен ыйлап, мындай көзүмдүн жашы мындай жертва менен келген болсом, трансформацияны алганмын, эжеден диагностика алганмын. Ал эми бүгүнкү күнү ошол көз жашым ыраазычылыкка, сүйүнүчкө, бакытка алмашты десем болот да. Менде өзгөрүү ар тараптан болду. 24 жашымда 4 бала менен калгам. Экинчи күйөөгө тийүү мен үчүн аябай намыс болгон, уят болгон. Бирок жолдошум каза болуп калып, жолдошум өткөндөн кийин эки эгиз кызды төрөп, анан кийин 13 жыл мен Москвада жүрдүм. Кыздарымды 2 жашында кичинекейлеримди таштап коюп, багамын деп. Ал кезде баарына даяр болуп иштеп мен жүргөм. Бирок ошол кезде бир убактарда мен компьютерный курстун алдына барып алып 1 саат 2 саат отуруп, бирок ошол окуганга, билим алганга менин бул жакта шартым болгон эмес. Квартплата беришим керек болгон, балдардын багышым керек болгон. Бирок ушундай бир кыялым болчу. Компьютерный курстун алдына барып алып, карап отуруп, шартымды карап, акчамды карап, башкамды карап кетип калчумун. Анан бир кезде ушул конспектти кылып отурганымда анан ошол күндөрүмдү эстейм да, анан өзүм менен сүйлөшөм. Жаратканга ыраазы болом да, жараткан мен ыраазымын ошондо мага бербегениңе. Көрсөм сен үйдө отуруп эле мына дүйнөлүк деңгээлдеги билимдерди аласың деген экенсиң. Мен мынакей ошол кыялдарыма жетип атамын депчи, бирок ошондо дагы мен балким компьютерный курсту үйрөнүп кеткенде, ал убакта мен билим алганда балким мен өзүмдү таппай калат болчумун да. Дагы жүрмөкмүн. Бирок убакыт мени, турмуш мени ар тараптан сынап, тоголотуп, ташка уруп жанагы неме деп айтат, сөз бар го, суу агып ташка урунган сайын дамына кирет деп. Мына ошолордун бири мен деле деп айтсам болот. Себеби 24 жашымда 4 бала менен калып, кийин кайрадан кийин 36 жашымда турмушка чыктым, экинчи турмушка чыктым. Анан ичимде аябай көп суроолор бар болчу. Ар тараптан изденип баштадым. Мен экинчи турмушка чыкканымда эле мен изденип баштаган экенмин. Мен өтө өзүмдүн зеректигиме, өзүмдүн акылыма, өзүмдүн аракетиме дагы ушунчалык ыраазы болом. Себеби азыр мен айымдар менен иштешкенде айтып атышат, мен экинчи турмушумдан дагы биринчи турмушумдагыдай болуп мен ажырашып кетейин депчи. Анан өзүмө ушунчалык бир ыраазы болдум. Эмнеге? Мен биринчи турмушум ошондой болгондон кийин экинчиге келгенден кийин эле мен психологияга изилденип баштаганмын да. Эмне үчүн мен именно экинчи турмушка чыгуу мен үчүн уят, намыстуу нерсе, бирок эмнеге мен ошондой жашап жатамын деген менин ичимде толгон суроолор бар болчу. Аябай толгон суроолор бар болчу. Бирок ар тараптан издендим, бир гана Ызаткан эже эмес, Ызаткан эжеге чейин мен ар тараптан издендим. Бирок Ызаткан эженин методикасы мен ичимдеги суроолорумдун бул акча эмес, жалпысынан айтканда полный жашоо боюнча мага өтө сонун ичимдеги суроолорума жооп таптым десем болот да. Ушунчалык кичинекей деталь менен жеткиргендей, ар бир кубикти мондой кылып куруп, анан кийин келип туруп здание түзүлүп калганын каяктан экенин мен ушул методикадан түшүндүм десем болот. Чындыгында ушул потоктон калып калсам эле өлүп калчудай сезилгенмин. Чындыгын айтсам 1,5 миң сом менин кирешим болгон, бирок ошого карабастан мен аракет кылгам. Өзүмө дагы ушул жан дүйнөм уккан, мага эч нерсеге карабай дагы ушул 150 миң акча экен десе, мен көчөдөн чыгып, тааныш эмес адамдардан дагы карызга акча сураганга мен даяр болуп калгам. Менин ичимдеги абалым ошондой болчу. Себеби ушундан калып калсам эле мен бир баткакта эле калып калгандай ушундай бир момент болгон да. Анан ар тараптан менде өзгөрүү болду. Албетте, жашоодо ордумду таап келе жатам. Менин жашоом ичтен дагы сырттан дагы чачылган болчу, ачыгын айтканда. Балдарым өзүмдө эмес, алган үйүмдө жашабадым. Ички жан дүйнөм ичтен сырттан. Анан былтыр ушундай бир чечим чыгаргам. Мен чыгам, кандай болбосун чыгамын деп Ызаткан эженин немесине келе бердим, живой разборуна келе берчүмүн. Ыйлап трансформация болуп жыгылып, жатып, кайра туруп дагы келе берчүмүн. Кээ күнү ыйлап дагы келгем, эже менде үйдө ушундай болуп атат, мага хотя бы диагностика кылып бериңизчи, көрүп бериңизчи деп. Канчалаган акчага неме разбор болгондо дагы үйдөн чыккандан ошол офиске келгенге чейин менде адашуулар, тоскоолдуктар болгон, бирок ошого карабай да келгем. Азыр ошол аракетиме, ошол Ызаткан эжеге жана ошол маалдагы миллионер кыздардын разборуна катышып жүргөм. Мен ушунчалык ыраазымын. Мен ошентип жүрүп, мындай группа эле жасап жүрүп, эмне болуп атам, мен 1 жылдан кийин өзүм мастер абалына келип атам. Демек мен дагы неме кылдым, түшүндүм. Өнүгүү үчүн жок дегенде бир күндө жан дүйнөбүзгө бир тамчы, ал кыргыздан бир кадам ташташыбыз керек экен. Ошол эле жетет экен. Аптыгып эмес, жок, ошол бир кадамдан, бир тамчыдан токтосок деле бул 1 жылдан кийин өтө сонун бир абал болуп калат экенбиз. Аты айтмакчы, сонун трансформация болуп калат экенбиз. Менин жан дүйнөм ичинен
топтолуп келе жатат, мындайча айтканда тынчтыкка келип атат, бирок ошого жараша менин сырткы жан дүйнөм, сырткы дүйнөм дагы иретке келип жатат. Ушунчалык чачылган абалда келгем. Мен инстаграмга чыксам дагы баарын чыгарам деген ниеттерим бар. Кандай күндөрдү өткөрдүм, кандай болгом, эмне болгом. Балдар менен 15 жыл чогуу жашабадым. Бул дагы эне үчүн чындыгында кандайдыр бир пустота болуп калат экен да. Бирок ошолордун баары эмнеге экенин мен ушул сабактардан билип атам. Мен ыраазымын ар бир нерсеге. Бүгүнкү менин аракетим демек эртеңки балдарымдын да келечеги. Мен балдарымды мындай кылгым келбейт, турсам, ошол балдарым өздөрүнүн балдары менен чогуу жашаса деле бул мен үчүн чоң бакыт. Билбейм, мен ошол бойдон эле өнүкпөй өспөй кетип калсам кандай болот элем, аны мен элестете албайм. Албетте, ата энеме ыраазымын, алардын жашоосуна ыраазымын, мени чоңойтконуна ыраазымын, өзүмө Кудай берген сыноолорго ыраазымын. 24 жашта 4 бала менен калуу деген чындыгында бул өтө чоң сыноо десем болот. Абсолютно окубаган кыз 17 жашта турмушка чыккан и 4 бала менен калып калган. Анын курсагы бар, башкасы бар, кийими бар. Экиден памперс кийет, экиден малютка ичет дегендей, бирок ошолордун баарын убагында көтөрүп койгон экен. Бүгүн Кудай буйруса өзүмдүн сонун ийгилигимди жаратып атат. Ыраазычылыкка келе турган болсом, мен албетте Затка Эжеге өтө терең ыраазымын. Кудай буйруса үйлүү болсок, эженин өзгөчө командасы менен да үйгө тойго чакырам деген ниеттерим бар, ошол күнүмө жеткирсин. Эжесиз чындыгында мен бир немеге жазгам, результат жок ыраазычылыкка жазгам. Караңгыда шамчырак бизге жагып берген эле аялсыз да, мындайча айткандачы. Ачык мындай караңгы эмес, ачык деле жашоодо жашаганыбыз менен деле биз бирок кайсыл жакка кетип атканыбызды, эмне болуп атканыбызды деле көрбөй билбей эле жашап жүргөн экенбиз, ушундай жарык эле жашоодочу. Ал эми чындыгында караңгыда дегени бул бизди ошол жарык эле жакын жашоодон дагы бизге бир сонун бир жолду ачып берген өтө сонун билимдерди алып келдиңиз. Эже чындыгында мен сабактарыңызды карап угуп отуруп, мен ушунчалык сиздин потенциалыңызга, ушунчалык сиздин сабырдуулугуңузга, ушунчалык ар бир эле практиканы жазганыңызга, видеолоруңузга мен ушунчалык сиздин мээнетиңизге баа берем. Азаматсыз эже, сизге ден соолук каалайм, бакыт каалайм үй бүлөңүз менен. Кундуз албетте азаматсың. Мен ушунчалык башында келгенде мени жактырбагандай болуп эле как будто мен жертва болуп эле Кундуз мага ушундай болуп аткан. Бирок өткөндө сабакка кичине аягына кирип калдым, анан кийин карап отурдум да. Азыркы менин жашоомдо ар бир нерсе мен өзүмдүн үстүмдөн иштеп алып калды. Мурун башка жактардан бирөөлөрдү күнөөлөсөм, жок сырттан бирдеме болсо мен баарын ичимден издеп калдым. Ар бир минутамда мен өзүм үчүн бир нерсени алганга, өзүм үчүн трансформация болгонго, мындай оңдогонго азыр ушундай бир настройка кылып алдым. Анан кечээ күнү тиги офисте, немеде, отелде барсам уже саат бүтөйүн деп калган экен. Анан карап отурдум да. Искренне жан дүйнөмдү тынчтап айтчы. Менин мээм алдап атабы, Кундузду жакшы мындай ыраазы болуп, же жан дүйнөм менен эле ушундай кабыл алып атамбы деп карап отурсам, чындыгында ушундай бир ыраазы болдум. Ошол аялдын, ушул неменин, Кундуздун ар бир аракетине, бизге мотивация бергенине, артыбыздан түрткөнүнө, анан кийин мындай немени найзаны ыргытсаң дагы точно ошол немеге барып тиет го, мындай бир опытный. Ар бир сөзү дагы мындай кабыл алган адамга мындай уктап турган немени, клетканы бар ойгото турган сөздөрдү дагы айтат да. Мен ушунчалык Кундуздан мен эмнени алдым? Жаңы нерсени жасоо бул жаңы жашоо, жаңы аракет, кызык деген нерсеси ушундай мага бир неме болуп калган экен. Азыр жаңы билимди алуу, жаңы аракеттерди жасоо мен үчүн жеңил болуп калды. Мурун мисалы үчүн жасагым келбей, колуман келбейт окшойт деп жүргөн болсом, азыр Кундуздун ошол сөздөрү менин жүрөгүмө кирип калган экен. Даже үйдө дагы мурун щетканы башка жака коюп жүрсөм, азыр башка жака эмне кылдым? Коюп атам. Атайын коюп атам. Үйүмдө, буюмду дагы. Эмнеге? Мен жаңы нерсени үйрөнгөнгө, жаңы маалыматтарды жаңы жашоого мен дайым мындай бирдей неме болуп кетейин депчи. Анан чындыгында командаларга ыраазычылык, албетте менин жашоомдогу адамдарга ыраазычылык, менин жолдошума ушунчалык ыраазычылык айткым келет, себеби ушул кишиге турмушка чыккандан эле мага мындай кылып эле мүмкүнчүлүктү берип койду. Мадани, кандай кылсаң ошондой кыл, алган билимиңди ал деп. Кээ бир күндөрү мен разборго барам десем, ишинен калып да кызымды карап мени колдойт. Мен ушунчалык ыраазымын. Түз эфирге чыгам десем да шашып тушуп келип менин кызымды карап турат, мага мүмкүнчүлүктү ар тараптан ушунчалык түзүп берип турат. Андан эмнени түшүндүм? Демек менин ичимдеги жан дүйнөм өзгөрүп, бул кишиге да керек экенин да түшүндүм. Через мен аркылуу трансформация болуп, ушундай бир өзүнүн да чоң максаттары бар экени. Албетте ар бир нерсе бат эле болуп кетпейт экен, бирок Кудай буйруса ушул аракеттер менен кетсек, дагы жашоодо сонун ийгиликтер болот десем болот. Жашоомдогу мени капа кылган адамдардын баарына ыраазымын. Берген сыноолорго ыраазымын. Чындыгында азыр эстеп көрсөм, ушунчалык ошол жолдорду басып өткөн өзүмө да ыраазымын. Рахмат Заттан эже. Ылай дүйнөлүк деңгээлде немеңиз, даражаңыз көтөрүлсүн. Кундуз, сага дагы ушунчалык ийгилик каалайм. Кудайым ушундай бир сага бир күчтүү балдарды, катар уулдарды төрөгөн күндөрдү да насип кылсын.
албетте ишеним болсо эле болот. Бактылуу болуңуз, ага аялдык бакыт каалайм, командага каалайм, командаңыздарга. И бул жерде окуган айымдар дагы азаматсыздар. Мен сиздерди сыйлайм, баарыңыздардан ыраазымын. Ушул менин сөзүм. Сонун азаматсың, Дания. Ушунчалык берилүү менен мен кечээде айтып атпаймынбы? Тиги сырдуу диагностикага келген кыздарга. Бизде качан результат болот? Качан бизде результат болот десем, энергия, максат. Нет. Бизде результат биз ошол нерсеге ишеним менен келгенде. Максатыбызга ишенип келгенде, методикага ишенип келгенде, Заткан Чүзүповага өзүбүзгө ишеним болгондо анан бизде результат болот, туурабы? Ошон үчүн сен аябай прям ушунчалык ишенип келгендиктен сенде ушундай сонун результаттар болуп атат да. Сен эң сонун результат жараттың, молодец. Ийгилик Мен каалайм, ушул результатың сеники дагы эселеп көбөйүп, и максаттарың орундала берсин. Рахмат. рахмат. Эже бир нерсени дагы кошумчалап кетейинчи. Уже жанагы апама капа болуп таарынган абалды уже баарын мындагы токтоттум дагы. Кандай болсоңуз кабыл алам, мен ыраазымын. Мага кой бергиле өзүмдүн немеме, максатыма деп ушундай настройго келдим дагы кечээ күнү. Бизнестин сабактарын баштадым дагы өзүмө иерархияны жасадым. Иерархияны жасагандан кийин мен где-то бир 7-8 жасадым ошол разборду. Түнкү саат 23:58 мага оплата жүрүп баштады да. Мен ушунчалык таң калдым да. И 2 күн мага тынбай неме келди. Оплата болду. Кое туруңузчу, бүгүн эмес, бүгүн дагы туруп туруңузчу, биз дагы 2000ден 4 разборубузду алайлы, бирден разборубузду алып алайлы деп анан ушунчалык таң калдым да мен. Ыраазымын депчи. Кудай буйруса, могу майдан баштап полный бизнести эң алгач өзүмдөн баштайм деп ниет кылып атам. Эже ыраазымын сизге. Ыраазымын, рахмат. Сонун. Берекесин берсин билимиңдин. Рахмат.